Өлкөдөгү диний кырдаал кооптуубу, диний экстремизм, терроризм коркунучтары менен кантип күрөшүү керек? Антитеррордук борборлорду активдештирүү зарылбы? Ислам динин бурмалаган сырткы күчтөр менен кантип күрөшүү керек? Түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышында биз мына ушул суроолордун айланасында сөз кылмакчыбыз. Саламатсыздарбы? Сиздерге студиябыздын меймандарын тааныштырып кетели. Коомдук ишмер, саясатчы Едил Байсалов жана Дил Мурөга деп ахлак маданият борборунун мүдүрү Өзбек Ажы Чотонов. Студиябызга кош келипсиздер. Алгачкы суроону Едил мырза сизден баштайлы. Экстремизм, терроризм деген терминдерди укканда Кыргызстан эмес дүйнө коому дүрбөлөңгө түшүп калды да. Терроризм деген терминдин түшүнүгү, маңызы эмне? Ислам деген террор же исламдан террор чыгат же террор исламдан чыгат деп айтууга болбойт. Буга биз карама каршы турушубуз керек. Диний экстремизм, терроризм деген термин бар да. Бирок диний экстремизм деген туура бар. Мындай термин диний экстремизм деген азыр мына жаңы дагы бир билесиздер, жакында бир чоң дискуссиялар болуп атат. Биз диний экстремизм деп айтсак, балким башка диндерден да террор экстремизм чыгып аткансып, мына ислам экстремизм деп атайын баса белгилеп, ошол орто чыгыштагы кандайдыр бир мына биздин өзүбүздүн коңшу региондордогу болуп аткан конфликттерди биз баса мындай так баасын берелик деп атат да. Менин оюмча ислам өлкөлөрүндөгү азыркы абал менен пайдаланып, ошол жерде жумушсуздук, ошол жерде кандайдыр бир кээ бир жерлерде ачарчылык, кээ бир жерлерде ушунчалык мына Афганистан бир туугандарыбызды карап көрсөк, ошол жерде 30-40 жылдан бери келаткан согуш менен пайдаланып, кээ бир күчтөр атайын пайдаланып, ошолордун жаштардын эсебинен кандайдыр мындай бир кан төгүү, кана байрамдарды мындай бир уюштурууга аракет кылгандары бир канча жерлерде ийгиликтүү аяктап атат. Бул маселени азыр эфирдин жүрүшүндө талкуулайбыз. Илим бул терминди кандай чечмелейт? Экстремизм, терроризм деген бул ошол мамлекетке же азыркы кандайдыр бир тартип, бир мамлекеттик стройго каршы чыгып, анан бир күч же кан төгүү менен ошол аркылуу өзүнүн кандайдыр бир койгон максаттарына жетүү. Терроризм болсо, бул ошол эле саясий жетекчилик же жанагындай эле элдин көпчүлүгүн коркутуу жолу менен. Террор деген бул коркутуу деген сөз да. Ошентип терроризмге, жанагындай жардырууларга, жанагындайдар кандайдыр бир теракттарды уюштуруу аркылуу ошол коомдун же мамлекеттин багытын, саясий багытын, саясатын өзгөртүү деп. Бул ушул сиз айтып аткан маселе качан, кимдер тараптан пайда болду? Эми терроризм албетте мунун жалпы саясий терроризм десек, мындай көп эле мындай тарыхы бар. Анын деле динде эле гана эмес, бирок акыркы бир 20-30 жылдын ичинде албетте бул баягы мына Аль-Каида аркылуу, талибандар аркылуу, дагы азыркы мына игилдер, жанагы Даештер аркылуу бул ушул көбүнчөсү азыркы учурда бул ушул ислам дининин тегерегинде болуп калган көрүнүш болуп атат да. Эми тарыхын улантып айтып көрсөк, бул эми албетте барып баягы Израиль-Палестина конфликтине такалат. Кандайдыр бир дагы бир колониалдык, кандайдыр бир эзүү, чектөө, мындай бир империалисттик политикага, саясатка ошолордун баары тарат. Бул тарыхы өтө терең. Өзбек Ажы, сиз диний ишмерсиз. Анан диний түшүнүктө кандай бул терроризм, экстремизм деген эмне өзү? Өзү негизи динде эч кандай экстремизм, терроризм жок. Андай термин да жок. Бунун бүт баары саясатчылардын чыгарган сөздөрү. Экстремизм деп. Мисалы бир кичинекей рамкага салып коет, бир элди колонизация кылат. Анан кийин бир закондорду алып келип туруп, ал элге ылайыгы жок эле бир законду алып келип туруп, ошол закондун ичине киргизип коет, мындан чыкпайсың деп. Мисалы мусулмандар намаз окугандан башка эч нерсе чыкпаш керек да. Азыр эми мына жамаат таблих деген бир байкуштар бар да, байкуштар айланып кетейиндер. Бул жөө жүрүп ушу элдер эч болчу кичине иман келсин деп жөө жүрсө, ошону да террорист деп. Мына кече Москвада бир кыргызстандык 7 кишини камап тур. Экстремист, террорист дейт даже. Террористтик организация.
Бул саясатчылардын, колонизаторлордун, фашисттердин чыгарган терминдери экөө тең. Өзүнүн колонизаторский, фашистский, диктаторский режимдерин кармаш үчүн любой кишини террорист кылыш мүмкүн, любой кишини. Любой кишини булар террорист кылып, жок кылып, мисалы мына кечеөнкү жанагы түрмөгө эйтип окшогон. Байкуш канча киши жөн эле террорист деп атып салды бәрін. Ошого нерсе да, уже даже бизде да ошондой нерсе колдонуп калды. Мисалы, Ульянов, Саша Ульянов, Ленинин акези, номер 1 террорист, народоволец деп, ошол биринчи жардырган жанагы падышаны жардырган, ошол жактан башталды террорист. Гитлер жанагы Берлинди Рейхстагты өртөгөндө коммунисттерге жылдап, мына коммунисттер террорист деп, анан кийин жанагындай өзүнүн фашизмин жүргүзгөндө, эмени эметкенде дүйнөлүк согуш башталган. Дал ушундай өздөрү террор жасап туруп, анан кылган. Мына мисалы мына Афганистанды деле. Афганистанда ким база алды? Афганистанда ким база алды? Жөн эле жаткан, каякта бир алыстагы Афганистан. Ошону 79-жылы база алды, элди экиге бөлдү. Бир жагы коммунист, бир жагы душман. Да ошо бизге окшоп, мына биз деле ата бабаларыбыз басмачы дегендей, эч ким өз жөнүндө басмачы деп ойлогон эмес. Элеп да биздин жерди база алат, аны ага каршы чыккан террорист. Мисалы, террорист деп мына анда эменди айтыш керек. Молодая гвардиецтерди. Молодая гвардия, Зоя Космодемьянская. Террористтер булар настоящий. Эмне үчүн булар жата алган жок? Жөн эле жата албайбы? Немистерге келгенде, куш келипсиңер деп. Жок. Булар сопротивление, андай каршы көргөздү, өзүнүн мекенин коргош үчүн жанын берди. Эмне үчүн булар террорист деп герой деди. Бул дал ушундай нерсе болот да азыр. Келет өзү мына эки башняны ким жарды? Эки башняны. Америкадагы. Эки башняны өздөрү жарды. Өздөрүнүн спецслужбалары. Бүт дүйнөнүн баары билет уже. Келди жарып туруп, эки мамлекет база алды. Мына Иракты, Афганистанды бир нече миллион киши өлдү. Ким террорист берди? Анан кийин келип кээ бир кишилер келип үйүн жоготкон, үйүн бомбаланып калган, семьясын бомбаланган. Анан кийин келип алар келип каршылык көргөзүп атат, өч алып атат. Ошентсе терроризм эле терроризм дейт. Мисалы мына Кыргызстанда канча жылдан бери баягы эле бөкөчө да 70 жыл исламды коркутуп келген. Булар бөкөчө, булар апийим, булар караңгы деп. Эми ошо коммунизм кетти, эми жаңыдан башталды, эми терроризм деген ярылып келип атат да. Ошол менен коркутуп динди элден качырыш, илди динбезер кылыш, илди алкаш, наркоман, голубой кылыш да. Ошол үчүн колдонот. Могу терроризм деген эч качан исламда болгон эмес. Мына 1400 жыл болгон эмес бизде терроризм. Даже андай сөздү билген эмес эч ким. Исламда адамды өлтүрүү бейгүнөө, соту жок. Мисалы ал эмес күнөөсү бар болсо сот жок өлтүрүп коюу да чоң күнөө болот бизде. Жанагындай Аллаху акбар деп бүт жардырганда атканда Аллаху акбар дегенде азыр мисалы Аллаху акбар деп мисалы өзүн өзү шыктандырыш үчүн деле колдоно берет азыр. Анан башка термини жок. Эмне деп кыйкырат? Сталин деп кыйкырабы? Жок андай. Ошон үчүн Аллаху акбар деп кыйкырат. Анан эми бу жерде экинчиден спецслужбалар бар. Мерде толтура, бу жерде деле толтура шпиондор бар, агенттер бар, наймиттер бар, дүйнөлүк саясат жүргүзгөндөр бар. Ошолор ар кандай топторду жалдашы мүмкүн, чет өлкөдөн алып келиши мүмкүн, экспорт кылышы мүмкүн бул жака. Атайын алып келип алып, анан берин уюштурушу мүмкүн. Ошон үчүн бу жерде мында да эч ким эч нерсе билине элек деле, мусулмандар кылды. Исламский террорист. Дей берет, эч нерсе жок ал, эч ким даже билбейт ким кылып атканын. Эптеп эле исламга жа. Мына баягы Көлбаевдин кишилери деди, уну Памфиловду атышып бир нече кишини өлтүрдү. Бир карасаң эмелер, бандиттер дейт, бир карасаң мусулманский террорист. Эң биринчи эле мусулманский террорист деп чыкты. Түшүнүктүү. Эдил мырза, бүгүнкү күндө мына ушундай маселелер айтылат да. Анан сиз Facebook'тагы баракчаңызга дагы ушул терроризм, экстремизмге каршы ушундай бир чара көрүшүбүз керек деген өңүттө макала жарыяладыңыз да. Анан ошондо мисалы үчүн бүгүнкү ошол таблик жамаатыны же ушундай бир кайсы бир коопсуздугубузга доо кетип аткан маселелерди белгилепсиз да. Конкреттүү кандай фактылар менен сиз ошону айтат элеңиз? Мен эми бул өзбек ажыбыздай мен аалым эмесмин. Бирок мен айтып коюшум керек, мен мисалы таблиги жамаат жөнүндө укканда
негедир, эмне себептен бардык биздин коңшу мамлекеттерибизде, тегерегибиздин бардыгында, бул Казакстан, Россия, Өзбекстан, Таджикистан, Кытайда бул уюм мисалы террористтик дейби, экстремисттик дейби, секта дейби кандайдыр бир тыюу салынган. Эмне себептен Кыргызстанда ээн эркин бул уюмга жол ачылып берилген. Мисалы, бир жагынан мен сыймыктанам. Анткени мына мен укук коргоочу катары демократ, өзүмдүн кандайдыр бир салымым бар. Ушундай диний эркиндиктерибизге сактап, мындай бир камсыз кылганга мен өзүмдүн салымымды кошком. Бирок эмнегедир мен деле чоочулайм. Неге биздин мамлекетибизде ошондой уюмга балким биз билбегендерибиз бардыр. Мисалы, биз азыр өзүбүздүн мамлекетибиздин абалын көрүп атабыз. Жетекчиликтин деңгээлин көрүп атабыз. Биз башка жерден кандайдыр бир бул жерде бизге бир кандайдыр бир чыккынчылык же коркунуч барбы деген тынчсыздануу бар. Мисалы, дагы бир мисал айтып коеюн. Мына Көлдөн канча деген жүздөгөн үй бүлөлөр Сирияга чыкканы биз уктук, ошону. Эми азыр кандайдыр бир дагы бир кыймыл болуп атыптыр. Мисалы, ошол жерде үй бүлөлөр ушунчалык эле берилип, ушунчалык эле өзүнөн бир олуя чыккансып эле, өздөрү эле козголуп эле жанагынтип балдарыбызды мектепке жөнөтпөй атыптыр. Бир дагы теракт боло элек биздин мамлекетибизде. Бир жалгыз эле бир жакында Кытайда элчилигинде жардырды. Бирок ал дагы бир бул динге тиешеси жок, ал жанагы уйгур Кытай менен баягы өзүнүн ич ара күрөшү. Мындай теракттар Африкада да болот экен, Европада да болот экен, так ошол элчиликтерге каршы. Бирок бул сөз каяктан чыгып калды? Арабыстан Кудайга шүгүр жанагындай Яхия Машрапов деп айтышты эле, ал таптаза сонун бизге мисал болуп турчу, мындай бир өзүбүздүн бир тууганыбыз экен. Бирок ошол биздин арабыздан Машрапов болобу, дагы бирөө ушинтип чыгып калса, биз кандай жооп бере алабыз андай кишилергечи? Ушундай бир алданып, кандайдыр бир эл аралык жанагындай эме болгондо. Ошондон мен айттым, бир катуу бир чараларды көрүшүбүз керек. Кантип мисалы? Мисалы, мына айтып атат, бул жерде ажы киши айтып атат. Значит, жанагы Владимир Ленин ал дагы террорист, өзүндө эле террорист, атайын ошондой террористтерге бомбалап жасап, жанагындай банктарды грабить этип, Сталин да террорист болгон, алардын баары бандит болгон. Ушул кишини мисалы действительно бир тууганы Александр Ульянов кесилген да, ошол Ленин мектепти бүтүп атканда. Ошол жерде менин оюмча биз азыр ушундай эл аралык жанагындай терроризмдерди кандайдыр бир бузуку бир күчтөргө кандай бөгөт коюшубуз керек? Ар бир үй бүлө билиши керек. Жанагы бала кайсы китептерди окуп атат? Кайсы жерге барып, ким кандай менен кимден аалымды, кимден насаат, кимден берип алып атат? Ал китептерде эмне жазылып турат? Ошол Кыргыз Республикасына же болбосо жалпы эл журтка кандайдыр бир коркунуч туудура болгонсо, ошону кандайдыр бир алып калышы керек. Ошол эле жергиликтүү жамаат, ошол эле жанагы молдо кеси, ошол эле кончу колону. Агай. Бирок бир ошондой бала жанагындай мисалы Стамбулда болобу, Сүрияда болобу, Москвада болобу, Бишкекте болобу бир жардырууга, өзүн өзү жардырууга, же терактка катышуусу болуп, мыйзам аркылуу далилденсе, мен сунуштап атам, үй бүлөсү, жамаат жетекчилиги, молдолору жооп бериши керек. Алар сөзсүз түрдө бир кеминде 10 жылдарга кесилиш керек. Атасы, бир туугандары. Анткени ар бирөөсү жоопкерчиликти сезиш керек. Бүгүндөн баштап сезишибиз керек. Андан кийин үйү дагы бузулушу керек деп атам. Үй бүлөсү айылдан айдалып чыгышы керек. Өтө катуу чараларды биз көрсөтүшүбүз керек. Анткени мына жанагындай алданган, жанагындай калп, жихад, калп жанагындай шахид болом деген, шейит болуп өлөм деген кишилер, ал бул чыккынчы, исламга дагы, динге да жакпайт. Бирок алданып чыккан адамдар түшүнүшү керек. Сен кой өлдүң. Сен да болуптур бир кандайдыр бир ар жака жанатка барам деп атасың, каягына путевка алып атасың. Бирок сенин ушул дүйнөдө ошондой жанагындай канча кишинин күнөөсүз адамдардын канын төккөн үчүн
атаң жооп берет, энең жооп берет, бир туугандарың жооп берет, үйүң бузулат деп туруп чараларды биз катуу бир чараларды күчөтүшүбүз керек. Мына революцияда акыр кызуу же андан мурда кызуу ошондо жанагы демократия кылып революция кылгандар аянтып баргандар. Автоматтар менен барды, атышты, туурабы? Анда баары террорист экенда. Туурабы? Мына жаңы келген бийлик ошентип келди да, автоматтар менен атышып, ак үй менен туурабы? Бронетранспортерди алып, кубалап, ак үйдү кечен ак үй менен атышпады, ак үйдү өрттөп. Булар террористпи, террорист эмеспи? Булар жөнөкөй жумшак келген жок. Мен эле плакат менен кетсин деп туруп анан кийин качып кетсе жөн эле. Менин оюмча азыр бул жерде биз кандайдыр булар террорист болобу? Оружие колдонду мына. Бул жалпы мына ак үйдү акты. Бул жерде мына маселе. 1 январда мына Райна деген жанагы түнкү клубдагы жардыруу бул туура маселе болдубу? Туура буну террорист деп айтсак болобу? Бул кылмышкерби? Мисалы тутса дагы кечеги Бул факт. кылмышкер, сөзсүз түрдө кылмышкер. Мен жана айтпадым башында, исламда ким ал эмес күнөөлүү адамды, мисалы бир тууганын өлтүрүп койгон кишини барып эле өзү өлтүрүп койсо, күнөөкөр болот. Күнөөкөр. Уруксат жок. Ал аны соттош керек. Сот өзү келип аны өлүмгө өлүм, колун чапкан кылып бермек да. А өзү эле барып өлтүргөнгө укук жок шариатта. Мына ушул жерде биздин мырза мен мындай сунуш айтат элем да. Биздин диний ушундай биздин жанагындай жетекчилерибиз да, мына ушул жерде мына бул киши турат, башка биздин аалымдарыбыз чыгып атат күнүгө. Менин оюмча жанагындай эле диний экстремист, террорист, анан мусулмандар террорistчилар деп атып, силер азыр мындай толугу менен башка мындай бир туура эмес мындай бир мен түшүнүп турам эмне себептен, бирок кандайдыр бир жанагындай бир жалтактанып эле кандайдыр бир эми өзүңөр террористсиңер, бул террорист деп туруп, как будто терроризмди актап же жактап аткансындай болуп атасыңар да. Ошондуктан менин оюмча мына мисалы мен силер тарапка дагы бир мен сын айттым. Мисалы 1 январда жанагындай түнкү клубка пикир билдирбеди. Жанагындай бир кол салуу болду. Бир дагы биздин муфтийибиз, бир дагы биздин диний аалымдарыбыз бирөөсү дагы бул туура эмес деп айткан жери жок. Бардыгы ошол фейсбуктарда отурасыңар. Бир сөз ошол жерде урматтуу менин значит жанагы жаш балдарга менен кандайдыр бир сүйлөшүп атасыңар, бирөөңөр да айтып койгон жоксуңар. А бирок ага чейин бир канча жума бою жаңы жыл бул туура эмес, жаңы жыл майрамдоо бул өтө чоң күнөө, бул исламга жатпайт деп аткан сөз менен как будто көпчүлүк биздин кыргыздын жаштары туура эле кылды, рас кылды. Ошол биз урматтуу биздин мына агайларыбыз ушул жерде турат. Биз ушул ислам менен террор, накта таза ислам, накта дин кандай болуш керек, момун мусулман кандай жүрүш керек деп түшүндүрсөк, биз канча теракт болсун, Францияда болсун, Германияда, Турцияда, башка жерде болбосун, биз ар дайым ошол замат биз бул исламга жатпайт, бул туура эмес деп айтып жүрсөк деген сунуш. Мындай иштер жүрүп атат бүт жерде. Муфтияттын казыяттары бар, жанагы азыр айлык алып иштеп аткан имамдар бар. Бүт баары ар бир жолугушууларда, мектептерде, бүт жерде терроризмге каршы кылат. Ал эмес бир майрам эмесе терроризм деген сөздү кошуп туруп анан кылабыз дейт да. Ушунчалык деңгээлде жанагындай үркүдүү, коркудуу болуп атат. Бирок эле бияктын баары эле тегереде террор болуп калган иштеп атат чынында. Анан жана унчукпа боюнча биздин молдакелерден мен Алла кечирсин, мына Центральный Африкада, мынагу эмеде Рахиня, яны Мьянма, ошол жерде миңдеп мусулмандарды союп атат, өртөп атат, азып атат, кичинекей балдарды, аялдар сууга чөктүрүп атат, башка кылып атат. 5 жылдан бери. 5 жылдан бери мусулмандардын үстүндө террор болот. Бир да молдо унчукпай отуруп. Мен Фейсбукка жазам, молдолорго эмне тиешеси жок бул. Биздин молдокелер жанагы теракты каякта, бияктан мусулмандарды миңдеп өлтүрүп, балталап, ичтерин жарып, аялдардын эмелерин кезип, оюп атат, зордуктап атат, башка атат. Бири унчукпай койбойт.
Ал террорист жанында кичинекей эле болуп калды эми. Ошон үчүн бул анткени безграмотность, кайдыгерлик, коркоктук бүт баары ошо жерде бар азыр. Унчукпайт бирөө да. Мени саятка кирип кет, мени ак үйгө чакырбайт, мени конокко чакырбайт, мени телевидениеден чакырбайт. Бүт баары ошондо отуруп. Бул жанагы террорду жакшы болду деп отургандан эмес. Бул молдолорубуздун безграмотность, сабатсыздык. Бул жанагындай интернетте бир мындай грамотно жазганды билбейт. Мен жазсам, мени келип нападать этип атат. Бүт баары өзү катуу жазып атат, башка болот. Силер келип биздин балдарды бомбалагыла. Мына 5 жылдан бери бүт Сириядан эч нерсе калбаган. Шаарлар менен. Мейли 5 террорист бар экен, мейли 20 террорист бар экен, кармап алгыла террористти. Анан кийин барып туруп өлтүрүп салгыла. Мен макулмун. Силер келип шаарлар бүттөн талкалап салып, эч ким жок. Мына бир шаар Алеппо жок. Бүт эме чоң ата мекенге согуш болгондой. Аярда канча жаштар өлүп атат, канча балдар өлүп, мен Facebook толтура. Эч ким жок. Мисалы Эдил Байсалов сендер жазганым көргөн жок. Мен Сирияда эмнеге мытат, эмне жазган жоксуңар? Сирияда эмнеге бомбалап атат? Эмнеге чыккан жоксуңар силер? Силер мисалы мына НПОлордун баары чыгасыңар го. Биз эмебиз деп, эмне үчүн силер чыккан? Мына мисалы мына НПОлор, журналисттер эмне чыкпайт, эмне жазбайт? Мына Центральный Африкада муздап атат, башка болот. Сирияда аялдарды, балдарды баарын бомбалап атат, өлтүрүп атат, зордутуп атат. Эмне үчүн чыкпайсыңар? Эмне үчүн айтпайсыңар? Эмне үчүн унчукпайсыңар? Эмне үчүн? Силер вас не касается, да? Эртең мына ушакка келет ушул. Ошол мына жанагы эме Турцияда болгон нерсе, ал мына Сирия менен байланышып турат. Сирия менен. Сирияда революция баштады. Чоң өлкөлөр өзүнүн жанагы сасык геосаясатын жүргүзөм деп. Ошол жерде Израиль, Америка дагы башкалар баш болгон. Ошо мына игил деле ошолор уюштурган. Аль-Каиданы мисалы мына азыр толтура YouTube'дан ачсаңар, мунагу эмени Клинтонду. Америка баштаган аялды Клинтон. Ошол айтып атат. Биз уюштурганбыз деп Аль-Каиданы. Биз ошо Аль-Каиданы биз уюштурдук, Совет Союзду талкалаш үчүн. Ошол успешный проект деп. Силер кантип көрөсүз? Мисалы аны Американы жардырган деле толтура Facebook, интернет толтура. Силер жазып көрчү 11-сентябрда канча чыгат экен Facebook'та. Ким уюштурганын көрүнүп атат. Мына азыр Дональд Трамп чыкты. Дональд Трамп айтты, ушуну өкмөт өзү уюштурган деп. Анан кийин террорду өкмөт өзү уюштуруп атса. Мисалы мына Москвада жардыруу, башка жерде Владивосток жардыруунун баарын ким уюштурду? Ким уюштурду? Волгодонскийде. Ушу өзүңөр билесиңер. Анан келип туруп, ким террорист? Мусулмандар террорист. Неге? Анткени мусулмандардын жерлерин базалаш керек. Мусулмандардын өзүнүн жерлерин кууп чыгыш керек. Байлыктарын менен татыш керек. Анткени азыр мусулмандар аябай байыды. Мына ар бир үйүндө тонна килолаган канча килолаган алтындары бар. Вперед! Крестовый поход. Мына 2011-жылы айтты, мы начнем крестовый поход. Буш. Өздөрү эметип уюштуруп туруп. Айтты, мен крестовый поход. Биз эми булардын өлкөлөрүндө террор кылабыз деп. Эми мисалы мында булар азырынча диний терроризм деп атат, бирок согуш уже диний эмес эле адамдарга. Мисалы Сирияда деле байкуштар бизде эле адамдар болгон. Сирияда эле колония болгон, бизге окшогон эле. Көп эле эме болуп калган, светский болуп калган. Цивилизация. Көп эле цивилизация эмеле. Көп алкоголик. Арда бир нече миллион христиан бар Сирияда. Араб христиандар бир нече миллион. Ошо моюнча жүрүп. Мисалы мына араб цивилизациясы, арабтын халифат турганда да христиан арабтарды тийген эмес. Христиан болгон арабтарды тийген эмес. Чиркөөлөрү менен башка. Ошолорду да өлтүрүп атат. Ошолордун үйлөрү да бомбаланды. Ошолордун баары талкаланды. Атеисттери да талкаланды азыр. Мисалы мына Турцияда деле мусулмандар чынында көп деле эмес. Азыр жерде канча коммунист, канча атеист, жанагындай голубой, малбойлор бүт бар толтура. Эгерде согуш башталса, мына жакында өткөндө төңкөрүш кылганда ошол деле террор. Келип 247 киши өлдү. Ошондо. Ол деле террор. Анда эч ким үз кыйгырган жок террор деп. Тигилер Эрдоганга каршы чыкты, эч ким террор деп кыйгырган жок. Унчуккан жок. Келип, төңкөрүш болду. Ана митти деп койду. Аны деле гүлеңге шылдады деп. Кандай комментарий бересиз? Мен азыркы дүйнөлүк абалды биз баарыбыз көрүп турабыз, баарыбыз. Албетте бул терроризм маселеси бул геосаясаттын негизинде да пайда болду да. Геосаясаттын тынчсыздануу, бул тынчсыздануу өтө чоң тынчсыздануу. Бул деген коркунуч бар. Ушул согуш ошондой бир эми андай сүйлөбөлү болот да. Ошол эртең бир күн бизге келип калышы мүмкүн.
Ал үчүн биз кандай бир чараларды көрүшүбүз керек келбеш үчүн. Биз мамлекеттүүлүгүбүздү, өзүбүздүн Кыргыздын мамлекетин биз бекемдешибиз керек. Кээ бир бизде бир диний ишмерлер бар, мамлекетти, значит, капырдын мамлекети, бул шариат менен иштебейт, значит, бул басканчылар, бул колонизаторлар, атеисттер деп туруп, мамлекетке баш ийбейбиз деген бир лозунгдарды көтөрүп жүргөн биз байкап атабыз. Кандай бир аракеттер бар. Геосаясат биздин мына значит, молдокейлерибиз бардыгыбыз айтышыбыз керек. Значит, ислам дини боюнча мамлекетке, мыйзамга биз баш ийишибиз керек. Балким ал даже, значит, динге кандайдыр бир жатпаса дагы, бирок бийликке баш ийүү бул момун мусулмандын ушул дүйнөдөгү милдети. Туурабы? Туура. Ошондуктан мисалы жанагындай бир үй бүлөлөр чыга турган болсо, жанагындай экстремисттик дейбизби, бул мусулманга, мисалы сиздердин айткан мына боюнча канча китеп турат да, ошону окуган адам, аалым, илимий киши, ошол киши айтылат. Исламбы, ислам эмеспи? Мен мисалы барып алып туруп айта албайм да, бул мусулманчылык, же мен окудум, же мен билем деп айта албайм, туурабы? Бул күнөө, чоң күнөө. Ошентип айтуу. Ошол кандайдыр бир айылдын деңгээлинде чыккан, мурунку эле, былтыркы эле алкаш киши чыгып алып, мен мына мусулманмын, мен балдарымды мектепке жөнөтпөйм деген учурда, ошол жерге мына Өзбек ажа сиз барып, балдарды ээрчитип барып, мектепке отургузуп коюшубуз керек. Биз каалабасак, эртең бүрсүгүн автоматчиктер барып, ошолорду камап, дагы бир соц работниктер барып, балдарды детдомдорго алып чыкпаш үчүн, ушул жерде мусулман, таза, мыкты, момун мусулман барып туруп, ошол жерде жанагындай чала мусулман дейбизби, чала молдолорду дейбизби, мусулманга каршы пропаганда уюштуруп аткан адамдарды биз тартипке салышыбыз керек. Анан маселе бул жерде дагы бир маселени айталычы. Геосаясатта ушул Аль-Каиданы, ИГИЛды мисалы пайда кылган бул батыш баштаган Америка деп да айтып атышат да. Анан буга кандай карайсыз? Чын эле ошолор кылдыбы? Бул кимдин долбоору? Мындай кандай негизи ким уюштуруп атат ушуну? Ушундай бир балким долбоордур. Балким долбоор эместир. Менин оюмча, мен билишимче, мына мисалы Американы бул киши айтып атат, Дональд Трамп чыгып калды да. Мына мен билем, мындай бир мусулман кандайдыр бир ушундай чөйрөлөрдө, ушундай массалык маалымат каражаттарында азыркы дүйнө жөөттөр башкарат дейбиз, мына Израиль. Банкалар аркылуу, жанагындай Нью-Йорк Таймс аркылуу, жанагындай CNN, бүт каналдар аркылуу. Мына байкап көрсөңүздөр. Ошол лордун талапкери Хиллари, сиз айткан Клинтон жеңилип калды. Туурабы? Дональд Трамп чыкты дагы, мен бириңерди да тааныбайм, ошолор менен күрөшүп атып, алар андан издеваться этип атышып, бул жеңилет деп бизди эле ынандырып койду, жеңилет болуш керек деп туруп, мына Дональд Трамп чыкты. Бул эмнеден кабар берет? Бардык эле дүйнөлүк тарых, бардык эле дүйнөлүк саясат мурдатан чечилип, ал жерде бир 2-3 еврей отуруп алып, акча менен жеңип кое албайт. Тарых жүрө берет, улук. Тарых мына өзүбүздүн көзүбүздө болмогондой тарых азыр өзгөрүп атат. Болмогондой, мына азыр биз билбейбиз. 2 жумадан кийин Дональд Трамп президент болуп туруп, кандай азыр дүйнөлүк саясат өзгөрөрүнчү. Ошондуктан мына бир мисал. Ал проект эмес, ал ошондой эле мындай эле элдер өздөрү бирибиз. Эми ал башка процесс. Бирок жанагы конкреттүү террорист, экстремист деген маселенин алкагында ИГИЛ менен Аль-Каиданы негиздегендер ошолор Америкада отпайбы? Ким финансировать атат? Эми алардын Канча миллиардтаган бюджет менен иштеп атат? Туура. Танкаларды, хаммерлерди ким берип атат ошолорго? Ким берип атат? Катар, Кувейт, Сауди Арабия, Туркия, АКШ. Туура. Жанагыл Асадты, Башар Асад, анын атасынын аты ким эле? Бизде окуп кеткен Хафез Асад. Хафез Асад жанагыл ошолорго душман кылып жүргөн эң бирден бир душманы Сауд королу. Терроризм коркунучу менен күрөшүү үчүн конкреттүү кандай иштер болуш керек? Эмнелерди кылыш керек? Сиз кыскача токтолуңуз. Бүт терроризмдин
тамыры, булагы бул чоң саясатчы өлкөлөрдүн эмеси. Эмне кылыш керек? Сиз белгилеп атасыз, мисалы. Ушул абалда кандай Тилекке кылат? каршы биз жанагы карышкырлардын арасында койдойбуз да. Карышкырды коргоно да албайсың да карышкырлардан. Мисалы биринин артынан бири өлкөлөрдү талкалап атат, бузуп атат, ишин бомбалап атат. Мисалы мына экинчи дүйнөлүк согуштун алдында дал ушундай окуялар болгон да. Бер жактан СССР басып кете берген, 39-жылы Финляндияны, Западный Украинаны, 40-жылы Литваны, Латвияны, Белоруссияны, 39-жылы Польшаны Германия менен кошо бөлүп алып, тияктан Германия келип аткан Чехословакия, Югославия бүт баарын басып кете берген да. Эки жактан тең. Дал ошондой акыбал болот да азыр. Анан эмне ушундай эле бир ярлык, террор, меррор сыяктуу ярлыктар менен өзүнүн жанагындай ыплас иштерин кылган да. Миллион киши кырылды да. Бизде ошондой эле бир эме болот да бизде азыр. Дал ошондой эме. Азыр мына жерде ЦРУ берен уюштура албайбы эми теракт. ФСБ. ФСБ уюштура албайбы. Опоң эле уюштурат. Биздикилер даже кармап алганда кой берет. Кармап алса да кой берет. Анткени коркот. Бир звонок кой бер деген кой берет. Анан көрмөгөн. Мына снайперлер каяка кетип калды. Каяка кетти? Каяктан келди алар? Каяка келди, каяка кетти? Кана бир снайпер жок. Жок. Каяка кетип калды? Баягы муну дворец спорттон жардырган террористтер каяка кетип калды? Алар аякта эмне бок жеп жүрүп? Ошондой келет, уюштурат, мына Өзбекстанда деле бочкаларды жарып, анан кийин эмне кылды? Бүт оппозициясын баарын жок кылды. Мына ошондой, мунун бүт баарын кылып аткан чоң саясатчылар азыр террор деген сөз аябай ыңгайлуу болду. Өзүнүн саясатын жок кылганга, дин исламды жок кылганга, же бир жерде басып алганга, мына ошон үчүн ушунун баарын колдонуп атат. Эми биз болсо алардын сөзүн угуп баарыбыз эле кайталап, о деп чочуп атса баарыбыз эле. Кыргыз айтпайбы мисалы ошол жанагы кыргыз эл момун эл. Мектепке барбаш керек, монтип жүрбөш керек, тигиндей кылбаш керек деген маселелер эмне булар? Кээде чынында мындай болот да. Бизде динде деле бирөөлөр келип алып туруп, аябай жана акылы мынча адамдар болот да. Келип алып бир хадисти окуп алып, кокуй, биз болду, мындай жашабаш керек, менде дегендер да бар. Жок болбойт. Андайлар болот. Анан бирок мисалы бизге Улар өлкөгө кооптуубу ошолор? Алар менен кантип күрөшүш керек? Алар эми мындай түз коопу жок азыр. Түз кооптуу эмес. Динибизди түшүндүрүш үчүн бизде микрофон болуш керек. 1 саат деген көп деле эмес, 24 сааттын ичинде. 24 саат музыка. Музыка, бузукулук, жанагы кинолор бири-бирин өлтүрүп аткан. Шварценеггерге 1 сааттын ичинде 100 кишини өлтүрүп коет, 1000 кишини өлтүрүп, канчаны жардырып берет. Мына ошол террорду үйрөтүп атат. Чынында. Карап көрчү кинолорун, 100 кишини жөнөлтүп, аны барып түм эле аны аялдардын баары сүйүп, бүт баары эметип, жыргап, баары ошо Шварценеггер болуп жатат. Баары терминатор болуп жатат. Так, эмне үчүн молдого бербейсиңер? Молдого бериш керек да. Молдо келип түшүндүрсүн, дин деген мындай. Дин деген момун киши мындай болуш керек. Мына кече күнү эме айтып атат, чечендин эмеси. Кадыров. Рамзан Кадыров айтат, ким жаңы жылды туура эмес десе, ал террорист деп. Ушул жерде деген. Жаңы жылды майрамдаган душман, чыккынчы, мусулман эмес деп айтсаңыздар, эми андайды биз өзүбүз байкап атабыз. Телевизорду сайсак, Дубайда, Шаржада, дагы башка жерлерде, Катар, Кувейттерде, Дохаларда күйлөгөн салюттар аттырып атат. Мамлекет тарабынан. Мамлекет тарабынан. Эми ал жанагы миллиардерлерди Лондон, Парижде эмне менен алек болуп жүргөндөрүн биз аны деле гезиттерден окуп атабыз. Кандай арак ичип атышат, ким менен жатып атышат, ким менен кандай эмне деген. Мен ушуга айтам да, мисалы мындай да, биз эми айтыш керекпи, айланандар, асманга акчаны атпагыла деп айтыш керекпи, же айтпаш керекпи? Мына арак ичпе деп айтыш керекпи, айтпаш керекпи? Жаңы жылыңар арак менен баштабагыла деп айтыш керекпи, айтпаш керекпи? Ой, ол да балатыны кеспегиле, балатыны биягап келбегиле, ошонун баарына акчаны коротпогула, анан көрчү садака бергиле деп айтып атпайсызбы? Эмне айтпаш керекпи? Биз айтып атабыз, силер орустун майрамына эмнеге мынча акча кетиресиңер? 10 000 сомду бир атканда алып жүрөтсүңөр ракетаны. Анан көрчү 10 кишиге 10га унап берип койгула. Айтканга укугуңуз барбы? Эмне үчүн айтпаш керек? Келип айтсак эле болду. Кокуй, булар террорист экен. Кокуй фанатик экен. Кокуй экстремист экен. Эмне деген эме? Чечим айтсаңыз, эмне кылыш керек конкреттүү аягында? Мен оюмча, кыргыз эли, кыргыз калкы, өзүбүздүн республикабыз, элибиз мындай биримдик болушубуз керек, ынтымакта болушубуз керек.
ич ара азыр бирибизден бир душман издеп таап дайындап, ушул душман же бул экстремист, бул атеист, же болбосо бул дагы АКШ, бул Россия, бул ФСБ, бул ЦРУ, бул Сауд, бул салафит, вахабит деп айткан ярлыктардан биз алыс болушубуз керек. Биз баарыбыз кыргызбыз. Бааламдашуу болуп атпайбы агай, мисалы? Бирок ошондой биз тилибизди байкашыбыз керек. Мына мен мисалы сөз берем. Андай кылбайлык, бирибизден душман издебейлик. Ушул жерде баарыбыз патриотпуз. Биринчиден, баарыбыз албетте аркы дүйнөнү ойлойбуз. Ошол жерде таза жүрөлүк, калп айтпайлык, кандайдыр бир ыйман жолунда бололук деп атабыз. Бирок баарыбыз ушул дүйнөдө кыргызбыз, Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү, анан жанагындай бир мыйзамдуулук жолдорун биз сакташыбыз керек дагы. Бир жакадан баш болуп, жанагындай экстремист, террористтер, ал диний жактан келеби, жанагындай чала молдолор бузабы, алар ошондой көрүп атпайбызбы? Даешке кимдер барып атат? Даеште жанагы терроризмдерди биз баарыбыз байкап көрдүк да. Кимдер чыгып ошол жерде баш кесерлер кимдин арасынан чыгып атат? Же болбосо Францияда жанагындай экстремист жардырып, жанагы Ниццада тебелеп кеткен адам өзү голубой болуп чыктыбы? Чыкты. Аракеч болуп чыктыбы? Чыкты. Анын жамааты мусулмандар таң калды. Бизге мечитке келбегендигине 20-30 жылдан ашып кеткен. А бирок ажырашыптыр. Колунан эчтеке жок, чөнтөгүндө эчтеке жок. Бир жагынан бир герой болуп чыгышы керек. Ошол Францияда анан жалпы диндин канча миллион, 100 миллиондогон адамдын бардыгыбызга жаманат келип атат, туурабы? Ошондой эле адамдар арабыздан чыгып атат. Көчөгүнкү алкаш, көчөгүнкү түрмөдөн чыккан бузуку чыкты дагы, сакалын койду дагы, жанагындай дамбалын кийип алып туруп, кандайдыр бир момун мусулман болгон жок, асылып атат, жаман көрсөтүп атат, анан шаарда дагы, айылда дагы, мугалим да, доктуру дагы, кыргызы да, орусу да жаман көрүп атат. Мусулманың ошондой болсо, мусулман болбой эле койдум деп туруп, динге жаманат болуп атат. Ошолорду туура жолго коюу баардыгыбыздын жоопкерчилиги деген сөз. Рахмат. Мен айтар элем да, ошондой мына Эдил мырза айткандай болуш үчүн бүт эл грамотный болуш керек, дин боюнча. Азыр көп адамдар мен даяр эмесмин, кое тургула деп жүрүү да. Мисалы мына Эдил Байсал баш болуп окубайт китепти. Куран китепти кармабайт. Булар ушактан эле мына телевизордон эле ислам жөнүндө угат. Анан бул баары террорист, баары мындай дейт да. Ошо бүт адамдар грамотный болуш керек, сабаттуу болуш керек. Ошон үчүн мына телевидениеде молдолор сөйлөш керек. Мейли бизди бербесин, официалдуу молдолор сүйлөсүн да. Ошолор түшүндүрүп берсин. Намаз деген бул, жолук деген бул, сакал деген бул, мазгап деген бул деп, ошо дайыма ошо телевизордон элди нурга чыгарышат да, караңгылыктан. Биздин интеллигенция окубайт, исламды такыр окубайт. Бир гана ушак, ОБС, одна бабка сказала. Ошодон эле болду, кокуй террорист, кокуй вахабист, кокуй балан түлөн деп атат да. Бизде Кыргызстанда Кудай сактасын жок, терроризм болбойт, иншалла. Биздин эл жанагындай эл эмес да, мындай эмеге азгырылып кеткандай. Жанагы эме мунагу бир нерсе болду элек деле терроризмди кыйкырат да. Өзгөчө мына мисал айтам, мунагу сымыйларыбыз биздин. Бир жерде бир нерсе болсо, бүт террор да. Какта бир голубойлор она ебдода. Провокаторлор келип пайгамбарыбызды шылыңдап, Иса пайгамбарды шылыңдап, башына бок чычырып дагы бир нерсе кылып атса, аны бирөө барып туруп бирөө чалып салса, аны деле жалган деп атат, аны деле уюштурулган деп. Бүт баары эле кокуу, террор деп атат да берде. Дүйнөдө бир капыр өлүп калса, бүт дүйнө террор дейт. Анан биякта миллион мусулман өлүп атат. Мунагу сымыйлардын бирөө да унчукпайт. Мына сымыйларды контролдош керек. Ошо сымыйлар бүт элди коркутган. Мына бул деле террор. Бул жанагы сөз жүзүндөгү террор. Террор деген өзү мааниси коркутуу. Даже оружие жок эле коркутурса болот. Террор десе, элдин баары коркуп эле, аябай дискомфорт болуп эле, балдарын бекитип эле, мусулмандардын коркуп эле ушинтип берет да. Мына ушу террор деген мына ушул. Нака террор.
келип жөнөкөй эле жүргөн мусулманды келип базага алып. Мына Турцияда кечен күнү келип кыргызстандык террорист дейт. Байкушту дагы жакшы келип базага алып милициялар сабап жүрбөгөнүнө. Чын мына жөн эле Азып салбагандыгына. азып салбаган. Мисалы жанагы эмеде эле мына Америкада баягы Сарнаев дегендерди. Байкуштарды жөн эле подделка кылып туруп, сабап отуруп, уруп отуруп, моюн алдырып туруп, мындан кийин азып салып атат да. Мына ошол нерседен сактанайлы. Биз мисалы мындай жалаң эле мусулман жаман эмес. Азыр ким кылып атат ушунун бәрин? Ким турат? Мисалы мына 1000 жылдык биздин тарыхта 1400 жыл бизде террор болгон эмес. Мен айтып атам, мына бизде көтөрүлүштөр болгон эмес. Тарыхты карап көргүлө, көтөрүлүш болгон эмес бизде. Бизде уруу менен уруулар болгон, кагышуу. Бирок көтөрүлүш кыргыздын кыргызга, падышасына болгон эмес. Мына мисалы мына Чыккынчылык десеңиз, жок, көтөрүлүштөр жанагындай. Көтөрүлүш болуп, анан кийин төңкөрүштөр да, атышы башка. Мисалы төңкөрүш кылганын бүт баары террорист. Мисалы мына Дастан террорист азыр. Эмне чыгарып бердиңер? Эмне чыгарып бердиңер? Камайсыңар террорист 25 жылга мисалы туугандар менен кош. Маселе айткандай. Камайсыңар. Вот мисалы мындай да, мусулман болсо сталинский статья менен соттолот да. Ой, Байкуш бир үйүндө бир китеп таап алыптыр. Китептин ичинде эми мейли деп койчу жанагындай которулуш керек экен, көңтөрүш керек экен деп жазып тур да, мейли. Халифат болуш керек экен деп. Ал сказка качан болот белгисиз тура. Таап алды 23 жыл соттолду. Эмне деген эме? Мен үчүн мисалы биздин светский адамдар келип туруп митингге чыгып атат, башка кылып атат, атышып атат. Террорист эмес. Ийгиликтүү отуруп алса, о нормальный. Эгерде ийгиликтүү отуруп алса, бир нече жыл камап коет, бир мына эмени Ташиевди 6 ай камап анан чыгарып. Эмне кандай? Эмне кандай? Мисалы мына революция канча киши катышты? Андан мурда революция канча киши катышты? Ошо атышуу менен болду, төңкөрүштөр. Эмне үчүн алар террорист эмес? Алар демократ. Ошон үчүн бизге мусулмандарга бир беткей яруулукты чаптап алат демекмин. Бизди мына бир жерден бирөө өлтүрсө, бүт дүйнөнүн мусулманы террорист. Бүт жанагындай Гитлер чыгып атат, бүт немистин баары хай Гитлер деп атат. Эч ким фашист дебейт да. 100 миллион киши өлдү. 100 миллион. Экинчи дүйнөлүк согушта 100 миллион киши өлдү. Аны эч ким фашист деп немистерди айтпайт. Бүт эл минтыкыйга хай Гитлер деп. 50 миллион киши хай Гитлер деп. Аны эч ким немистерди фашист дебейт. О, барып кайрана бор немистер менен сыймыктанып жүрөбүз. Анан каякта бир Францияда бирөө келип бир нерсе кой, мына террорист, мусулманский террорист. Ошонун бүт бәрин жазып аткан, сценарийдин бәрин кылып аткан ошо батыштын эмелери, спецслужбалары, ушунун бүт бәрин террордун бүт бәрин башында турган ошолор. Чоң рахмат сиздерге бүгүн ушул ислам терроризми тууралуу акыл калчап жакшы маек бергендигиңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер түшүнүктүн бул жолку берүүсүнө күбө болдуңуздар. Бул чыгарылышта биз өлкөдөгү диний кырдаалдын коопсуздугу, экстремизм, терроризм түшүнүктөрү, алардын пайда болушу, алардын менен күрөшүү жолдору жөнүндө бир топ маселелерди талкууладык. Албетте айтылган ойлорду, көз караштарды сиздер туура талдап, баа берип, чечим чыгарат деген үмүттө биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.